Койгон айчы ошо киши айтат. Эшиги барат ачык калат, култанбайт аныкы. Анан мен айттым, бу ууруп кирсем эмне болот? Кош назыгына ууру кирип чыгыптыр десем, мен аяттар курсун окуп койдум, сактап турат Кудайым деп. Мен айттым, сен аяттар курсуну бир күн окугандырсың, бирок күнү келе окуганын көрбөйм, бужуранганын көрбөйм деле. Зорго эле жүрөсүң го мындай эле 5 бал окуп эле. Бу күнү келе аяттар курсун окуганыңды баамдаган жокмун десем айтат, дейт. Мен аяттар курсун окуп туруп, Кудай Таалам аяттар курсуну да бардык күндүр арна окуп койдум деп, бирин окуп койгон болот. Мен айттым, дедим, уят кылдыңыз мени дедим. Мен акыйдам кандай болуп калды дедим. Чындап Кудайым кабыл кыла берет да. Мен аяттар курсун бир жолу окуйм дагы, ошо бардык күндөргө да бир жай айтып коем, Кудайым ошонун бардыгына жеткизип кое берет деп айтты. Мына ушул хадисти урматтуу бир тууган. Акыйда биздин динибиз фитрага ылайык келе турган маселе. Кантип күнүгө айтышың, айткан жакшы албетте. Бирок Кудай Таалам мен ушундаймын, мен айта албай калам. Бир айттым ушу бардыгына десең, Кудай Таалам жеткизет бардыгына иншалла. Анткени Кудай Таалам сенин ибадаттарың кабыл кыла турган да ушундай. Кудайга эркелик кылсаң, Кудай Таалам түз эркелик кылсаң, аны кабыл кыла турматтуу бир тууган. Мына ушунча деп айтып койсоң, ушунча боло берет дейт. Мына Имам Абу Дауд, Имам Тирмизи риваят. Муну бул аялга айтып атат. Аялдын иши бар, башкасы бар. Кечке тасбихти айтып отурса, бул бир жанагы бир кап курмандан деген айтып отурса, эчкиси салбай калат, төбө салбай калат, келип ери кыйкырат, башка кылат.